Туғандардың, достордун арасында боп кетиш, өнүгүп кетиш, байып кетиш деген жарыш пайда болды. Біз чуркаганда кандай жарышабыз, 100 метровка армияда мисал үчүн ким биринчи барыш. Ошондой нерседе бул нерсе мен көпкө уланабы деп китептерден, башка нерселерден карап көрдүм да. Жок, бул көпкө уланбайт экен. Себеби ошол агайыны мисал үчүн өзүнүн жашында 15тен өтүп калгандан кийин ар кимиси тирүүлүгүнө бирөөсү Россияга кетет, бирөөсү жерди карайт, дыйканчылык кылат, бирөөсү бизнес кылмыш болот. Ошентип ар ким өзүнүкүн ортосундагы связь үзүлө баштайт, аралык алыстай баштайт, бир туугандардыгы мисал үчүн. Анан эле карасак 40 дүйнөсү толуп бүттү, мал дүйнөсү толуп бүттү, анан эле жакындап кайра катташып, кайра бири-бирине жардам берип, ошол агай инечилик, ошол бир туугандык кайра башталат да, уланат. Бирок ошол учурда дагы бири-бириге жардам берип үзбөш керек мамилени. Ага иниси бар жерде тура албайт, иниси агасы бар жерде тура албайт да. Экөө урушуп кетет, бир нерсени талашып кетет, экөө ынтымактуу эмес. Экөөнү бириктирген дин да, дини дагы толук эмес. Азыр боп кетиш деген жарыш пайда болду да. Кимиси боп кетет экен, достору менен связь кылыш жок, сүйлөшүш жок, боп кетемин деп, машина аламын деп, үй жайды аңыратып саламын деп, бирөөсү Россияда жүрөт, бирөөсү Европада жүрөт, бирөөсү көрбөгөн кыйынчылык менен боп кетемин деп, элге, досторуна көрүнүш үчүн 10 жылдыкта кайсы машинаны минип барам, кандай үйдө көрсөтүп койсом экен, кандай машинада барсам экен, бир жолу көрүнүп коюш үчүн өмүр бою кыйналып жүргөндөр бар экен. Бул тууганчылыктардын арасында дагы жок эмес экен. Туугандардын арасында болуп кетем, көрсөтүп коем ал силерге жашоо алдында деген сөздөрдү иштетип, ушундай немелерди көргүң келет да, мындай карап. Ошол нерсени бир күндө кылгыс келгендер дагы бар. Той күнү эң күчтүү кафени айтат. Геликваген күчтүү машиналарды заказ кылат бир күндүк той үчүн. Ошол күнү достор да келе калат, ошол күнү бардыгы чогула калат. Күлгүң келет да, ошол машина негизи өзүнүкү эмес, бирөөнүкү. Бир күн жүрдүк, эртеси күнү автобуста жүрөт да ал адам. Күйөө бала болуп, өзүңчө башкача болуп бир күн жүрдүк, эми эртеси күнү автобуста жүрөсүң да. Не кызыгы бар дейм да. Негизи эле айылда мисалы үчүн ошондой күчтүү машиналарды айтыштын эч кажети жок да. Той үчүн. Себеби айылда бүт бардыгы билет да, аны кандай адам экендигин, төрөлгөндөн баштап, мектептеги эжекелерден баштап, бүт мугалимдерге чейин айыл вес бардыгы билет да, аны кандай бала, кандай акча табат, үй коросунда канча кою бар, эчкиси бар, малы бар, эмне менен акча табат, кандай бизнес кылат, Россияда эмне иш кылат, стройкада кандай иш кылат. Негизи эле бүт история тарыхка чейин айыл бүт билет да. Эми ошолорго бир күн көрүнүш үчүн карыз кабала кылып, кандай кредит алып койганы дагы билет да. Эми ошол күнү керилиштин, бой көтөрүштүн эмне кереги бар дейм да, күлөм да мен. Чындыгында урматтуу мекендешим, бул күлүп айтабыз, бирок ыйлай турган маселе да. Жандагы достор да кошоматчы ошол күнү. Жакындары дагы, туугандары дагы бүт. Албай кош канча иштеди да. Иштеген акчасы ата-энеси дагы кой балам мындай эле той кыл дештин ордуна элге көрсөтүп коебуз. Менин ниетим бар, арзу хавасым бар. Кафелердин эң чоңун болсо бир кафе салган эмес баласы үчүн. Баламсын иштет, тирилигиңди кыл деп туруп, баласы үчүн бир кафе салып берген эмес атасы. Ата-эне баласын келечегин ойлогон эмес да. Ошон үчүн кор болуп иштеп жүрөт ар жерде. Эми сен дагы ошол историяны жазасыңбы? Сен туура ойлон. Балаңа туура келечек түзүп бер. Сен көргөн кыйынчылыктарды балаң көрбөсүн. Балаң дагы дарт ичинде, дарт үй курушум керек, машина алышым керек деп чуркап жүрбөсүн. Мындай кемчиликтерди сен толтуруп кой, тойдуруп кой. Балаң окуш, иштеш, эмгек кылыш, эл жерге кызмат кылыш тууралуу, чоң-чоң ачылыштар тууралуу, илимдин артынан түшкөн адам болсун. Сен ойлогон, сен түйшүктү ичинде, проблеманын ичинде жүргөн нерселерди балаң ойлобосун.